7 бөлім. Теңирден Жеремияға айтылған сөз. Теңир үйінің дарбазасының алдында тұр. Ал жерде бұл сөзді жариялап айт. Бүт жүйітелі, Теңирге табыныш үшін мұна бұл дарбазадан кіргендер, Теңирдің сөзіні құлақ салғыла. Исраилдың Себайот Құдай Теңирі мындай дейді: өз жолыңарды жана өз іштеріңерді оңдығыла. Ошондо мен силерди бұл жерде жашатам. Бұл Теңирдин ибадатханасы, Теңирдин ибадатханасы, Теңирдин ибадатханасы деген жалган сөздөргө ишенбегиле. Бирок жолуңарды, иштериңерди чыны менен эле оңдой турган болсоңор, бир адам менен анын жакынынын ортосунда адилеттүү сот жүргүзө турган болсоңор, чет жерликтерге, жетим менен жесирлерге кысым көрсөтпөсөңөр, бул жерде жазыксыз кан төкпөсөңөр, өз башыңарга кайгы уюп, бөлөк кудайлардын артынан ээрчибей турган болсоңор, анда мен силерди ушул жерде ата бабаңардын укум тукумуна берген жерде жашатам. Мына, силер өзүңөргө эч бир пайда алып келбеген жалган сөздөргө ишенесиңер. Силер уурдап, киши өлтүрүп, бузуктук кылып, жалган ант берип, Баалга жыпар жыттуу зат түтөтүп, өзүңөр билбеген башка кудайлардын артынан жүрүп, анан келип, менин ысымым менен аталган ушул үйдө, менин алдымда туруп, мындан арыда ушул жийиркеништердин баарын кылыш үчүн 5 куткарылдык деп кантип айтып жатасыңар. Менин ысымым менен аталган бул үй силердин көзүңөргө каракчылардын уюгу болуп калган жокпу? Мына, мен муну көрдүм дейт Теңир. Мурун өзүмдүн ысымымды орноткон жерим Шилого барып, өзүмдүн элим Исраилдин кылган жамандыгы үчүн аны эмне кылганымды көргүлө. Азырда силер ушул иштердин баарын кылып жатканыңар үчүн дейт Теңир, мен силерге таң заардан баштап айткам. Бирок силер уккан жоксуңар. Силерди чакыргам, бирок силер жооп берген жоксуңар дейт Теңир. Ошон үчүн менин ысымым менен аталган, силер ишенген ушул үйдү мен силерге жана силердин ата бабаларыңарга берген ушул жерди Шилону кандай кылсам, ошондой кылам. Мен өзүмдүн жүзүмдүн алдынан силердин баардык бир туугандарыңарды, Эпрайымдын бүт укум тукумун четке каккандай, силерди да четке кагам. Сен болсо бул эл үчүн сыйынба, алар үчүн өтүнбө, жалынба. Менден жалынып сураба, анткени мен сени укпайм. Алар Жүйүт аймагынын шаарларында жана Иерусалимдин көчөлөрүндө эмнелерди кылып жатышканын көрбөй турасыңбы? Асман аял кудайына нан жасаш үчүн балдар отун терип, аталар от чагып, аялдар камыр жууруп жатышат. Мени капа кылыш үчүн башка кудайларга куюлуучу курмандыгын куюп жатышат. Бирок алар мени капа кылып жатышабы? Өздөрү капа кылып жатышкан жокпу дейт Теңир. Ошондуктан Кудай Теңир мындай дейт: мына, ушул жерге менин каарым, менин ачуум төгүлүп жатат. Адамдарга да, малдарга да, талаадагы бактарактарга да, жерде өскөн жемиштерге да каарым төгүлөт, күйөт, өчпөйт. Исраилдин Себайот Кудай Теңири мындай дейт: бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыктарыңарды башка курмандыктарыңарга кошуп этин жегиле. Анткени мен силердин ата бабаларыңарды Мисир жеринен алып чыккан күнү аларга бүтүндөй өрттөлүүчү курмандык жана башка курмандыктар жөнүндө айтканда эмесмин. Буйрук берген да эмесмин. Бирок аларга мындай осуят бергем: менин үнүмдү уккула, ошондо мен силердин кудайыңар болом. Силер болсо менин элим болосуңар. Силерге жакшы болуш үчүн мен силерге буйрук кылган баардык жол менен жүргүлө. Бирок алар укпай коюшту, кулактарын төшөбөй коюшту, өздөрүнүн түшүнүгү боюнча, бузулган жүрөктөрүнүн өжөрлүгү боюнча жашашты. Менден жүздөрүн буруп, артын салышты. Силердин ата бабаларыңар Мисир жеринен чыккан күндөн тартып, бүгүнкү күнгө чейин мен силерге өзүмдүн бүт кулдарымды, пайгамбарларымды жиберип турдум. Аларды күн сайын таң заардан жиберип турдум. Бирок алар угушкан жок, мага кулак салышкан жок. Тескерисинче өз моюндарын толугуп, ата бабаларынан да жаман иштерди кылышты. Сен аларга бул сөздөрдүн баарын айтканыңда, алар сени укпай коюшат. Сен аларды чакырганыңда, алар сага жооп беришпейт. Ошондо аларга мындай де: өз Кудай Теңиринин үнүн укпаган, акыл насаатты кабыл албаган эл ушул. Аларда чындык жок, алардын оозунан чындык алынды. Өз чачыңды кыркып ыргыт, тоо үстүндө ыйла,
Анткени теңирдин каарын өзүнө төктүргөн бул элди теңир четке кагып, таштап салды. Анткени жүйүт уулдары менин көз алдымда кыянаттык кылып жатышат дейт теңир. Менин ысымым менен аталган үйдү булгаш үчүн өздөрүнүн жийиркеничтүү нерселерин коюшту. Уулдары менен кыздарын отко өрттөш үчүн ином уулдарынын өрөөнүнө топет бийиктерин орнотушту. Мен аларга мындай кылууну буйруган эмесмин. Ал менин оюма да келген эмес. Ошон үчүн мындан ары бул жерди топет деп, ином уулдарынын өрөөнү деп атабай турган күндөр келе жатат дейт теңир. Бирок ал жерди өлтүрүү өрөөнү деп аташат. Жер жетпегендиктен топетке өлүктөрдү көмүшөт. Бул элдин өлүктөрү асмандагы куштарга, жердеги жырткыч айбандарга азык болот. Аларды кубалоого эч ким чыкпайт. Жүйүт аймагынын шаарлары менен Иерусалимдин көчөлөрүндө кубанычтын жана шаттыктын үнүн, күйөө менен колуктунун үнүн токтотом. Анткени бул жер ээн чөлгө айланат.